Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде контраст көрсөтүүсү, аны мен журналист Алтынбек Бектуров алып барам. Студиябыздын коногу экс-депутат Жылдыз Жолдошова. Биз бүгүн июнь окуясы ортодогу 10 жыл тууралуу кеп козгомокчубуз. Жылдыз эже, студиябызга кош келиптирсиз. Анда мен кеп сөзүмдү ары бери айландырбай, дароо эле суроо өтөйүн. Июнь окуясын эстеш абдан оор болуп турат. Бирок биз өткөндөн сабак алышыбыз керек деп эсептейм. Жылдыз эже, июнь коогалаңын эстегенде биринчи коюңузга эмнелер келет? Ош окуясын эстегенде албетте мен ушунчалык мыкаачылык менен өлтүрүлгөн кыргыз өзбек дебей ошол жарандардын күйүп жаткан денелери, курттап жаткан, моргтордо аял эркек дебей таштап бири-биринин үстүнө жаткан өрттөлгөн үйлөр, айрыкча тие албаган энелердин көз жашын элестетем. Коогалаң деп коюп атабыз. Бул жөнөкөй эле эки улуттун ортосунда кагылыш эмес, бул кадимкидей согуш болгон да. Аттың тилекке каршы өз мезгилинде ушул коогалаң видео отчетун көрсөтүп койгондо биринчиден карапайым элге абдан түшүнүктүү болот эле. Ошол кыргыз өзбек дебей, өзбек кыргыз дебей алар чоң бир саясаттын курмандыгы, ошол саясаттын ойнуна айланган ырайымсыз курмандыкка чалдыккандарын түшүнөт эле да. Биринчиден, экинчиден азыркы өнүп өспөй атпайбызбы, алдыга жыл алып айтпайбызбы? Себеби мына ушул шейит кеткен балдардын апрель-июнь окуясындагычы мына ошолордун дагы жаны жай албай табы дейм да. Анткени күнөөлөр мындай айтканда жазасын албай калышты да. Мен ошол окуясын эстесем, мына ошолорду кабыргам кайышып атып эстегенге туура келет. Мына 10-июнда 10 жыл болот. Мына ушундай каргашалуу окуя болгонуна мен биринчиден көңүл айтам. Апрель окуясына каза болгондордун үй бүлөсүнө, ошол балдардын. Экинчиден мен ушунчалык терең кайгыруу менен көңүл айтат элем. Ошол бүгүнкү күнгө дейин балдарынын дарегин таппай аткан ата-энелерге. Анткени ДНК-сын определять эте албай калдык деп өзүңөр билесиңер, азыр бүгүнкү күнгө дейин 20-дан ашык баланын тагдыры эч ким айта албай атат да. Алар тирүүбү, өлүүбү, ата-энелер дайыма мынтип эшигин ачылган сайын карайт. Балам балким кирип келет деген ошондой бир үмүт менен да. Ошон үчүн Ош окуясы мен үчүн бул улуттук трагедия. Апрель окуясында үй бүлөлүк клан үчүн курмандыкка мына ошончо 87 бала кабылса, Ош окуясында мамлекеттүүлүктү сактап калуу үчүн миңдеген биздин жарандар курман болушту да. Ошон үчүн кайталанбаш керек. Апрель окуясы кайталанбасын десек, анда бийлик кимиси болбосун. Кайсы мезгилде болбосун, бийлик акыйкат, адилет, мыйзам ченемде бийлигин өткөрүш керек. Ал эми июнь окуясы кайталанбасын десе, анда саясатчылар, бийлик төбөлдөрү эч качан сепаратисттик күчтөр менен соодалашууга барбаш керек. Ал тасма эмне себептен көрсөтүлбөй калды? Биринчиден, ошол коогалаң видео отчету Жылдыз Жолдошованын видео отчету болуп калып калды да. Чынында ар бирибиздин материалдарыбыздан 25 жогорку кеңештин апрель-июнь окуясын иликтөө боюнча комиссия түзүлгөн. Ар бир фракциядан 5 депутат, ошондо 5 фракциядан 25 депутат биз ошол комиссиянын мүчөсү болдук. Баарыбыз тең топтолуп бүт немелерди бердик, материалдарды. Анан кимдер аны мындай тизмектештирди, кимдер эмне кылды, мен чынын айтсам билбейт экенмин. Бирок көрсөтүп келгенде жогорку кеңешке ошондо билесиңер, Өмүрбек Текебаев чыгып айтпадыбы? Бул тасманы көрсөтүп, тасма эмес, ал видео отчет. Ал деген хронология.
кантип башталды ош окуясы и кантип бүттү. Мына ошол жөн эле мончокто кылып тизмектештирип койгондо ошону эч ким көрсөткүсү келбеди. Мүчөлөр 25 ошол кишинин депутаттын арасынан. Анан мен мойнума алып, хорошо, мен мойнума алайын. Себеп Текебаев, Өмүрбек айтып атпайбы? Кимиңер мойнуңарга аласыңар, себеби ошол видео отчетто туура эмес. Эгерде жагдайлар болсо мен кийин соттошом деп. Эч ким унчукпагандан мен чыгып туруп айттым, мен мойнума алам, себеби ал жерде бүт фактылар деп. Анан мына ошондой коомчулукта ошондой ой жаралып калды. Бул Жылдыз Жолдошованын видео отчету деп. Бирок бул документалдуу тасма эмес. Себеби ал хронология. Бүт ошол ош окуясында болгон кимдер аркылуу тартылганы да белгисиз ошол видеолордун негизинде топтолгон эмесинде чыкты. Туура Өмүрбек Текебаев соттошту менен 8 жыл. 2011-жылы баштап 2019-жылы февралда гана мен жеңип чыктым. Албетте мен эч кимге даттанган да жокмун, арызданган да жокмун. Мына ушундай болуп атат деп, кысымга алып атат деп. Бирок ак элет сынбайт. Себеби чындык мен тарапта болчу. Биринчиден, экинчиден шейит кеткен балдардын арбагы дагы колдоп турду да. Анткени башында сөзүмдү айтып кетпедим. Алардын ошол биз айтабыз душасы орун ала элек да. Себеби чындык бүгүнкү күндөргө айтыла элек. Күнөөлөр айрымдары жазаланды, дагы жазалана турган кишилер бар. Мына ошолор жазасын алгандан кийин гана мен ойлойм, алардын ар биринин ошол арбактар өз ордун таап жайгашат го деген ойдомун да. Чатак жөн жерден чыкпайт. Эми кимдер ошого себепкер болгон деп эсептейсиз? Биринчиден мына мен баягы Зулумов Шакир деген ошондо подполковник беле Ош шаарынын ички иштер бөлүмүнүн орун басары. Ошондо мен момундай интервью алганмын да. Ал ошол койгон видео отчетуна кирген. Мен ошондо сурадым да, бул эмне себептен 20 жылдан кийин кайра баштадыңар деп. Ошондо ал ачыгын айтып атат. Бул илгертеден бери эле келатыптыр, автономия курабыз. Өзбек улутундагы жашаган, компактный жашаган райондорду деп. Кийин Талант Разаков деген бул коопсуздук комитетинин, анда КГБ деп коет элек, КГБнын эң күчтүү офицери. Ошол кишинин дагы Ош Коогалаңы деген китеби жарык көргөн. Мен ошол китепти башынан аягына дейин окуп чыкканымда мен көрдүм. Ал жерде бүт жазылып турат да, ошол мезгилдеги өзбек улутундагы сепаратисттик маанайдагы өтө жогорку билимдүү инсандардын фамилиялары, алар Советтер Союзунун теги эң жогорку немеге кат жазышкан экен. СК КПСстин жетекчилерине автономия кылып бербесеңер болбойт деп. Мурунку окуялар экен. Ал жерде ошол көрсөтүп атат Ош шаарын, Кара Суу районун, теги Өзгөн шаарын, Өзгөн районун, Ноокатты, ал эми неме Жалал Абад областынан болсо, андан бир эле Ош областы болчу да. Жалал Абад шаарын, Сузакты, Базар Коргонду, мына ушундай ошону бизге автономия кылып беришиңер керек деген немесин жазып атат. Тилекке каршы ошолордун эле балдары кийин сепаратист болуп чыкты да. Бүт ошол кишилердин. И ошол сепаратисттердин балдарын теги Өмүрбек Текебаев, мен Өмүрбек Текебаевдин атын атасам эле кээ бирлер айтат, бул экөө оппонент да депчи. Жок, мен болгон нерсени айтып атам да. Да, ал менин оппонентим. Да, ал экөөбүз как саясатчы катары келишпестик именно мамлекетке, элдин тагдырына доо кете турган ушундай бир туура эмес кадамдарына Өмүрбек Текебаевдин мен абдан каршы турдум, и дагы да турам да. Себеби
бир эле ал эмес, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү биздин элибиз ушундай сазга батып өнүкпөй калганда мен айтар элем ошолордун түздөн түз күнөөсү бар деп. Мына эми карап көргүлө. Ошол сепаратисттин балдары кайрадан ошол автономия куруу оюн улантышат. Эмне себептен? Себеби убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү аларга үмүт берип койгон. Ал эмне болгон үмүт? Кантип үмүт берип коет? Ошол эле Өмүрбек Текебаев референдум өткөрөм деп, конституцияны өзгөртөм деп, конституциялык совет кеңеш түзөт. Ошондо ушул сепаратисттик күчтөрдүн баарынын тең балдары ага мүчө болуп кирет, өзбек улутундагы. Бул бир. Экинчиси, ошол эле Зулумов Шакир өзбек улутундагы жигит, офицер, ошол айтып атат. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн эмне сураган? Биринчиден алар автономияны сураган, ушул мен айткан райондордун. Экинчиден өзбек тилине, орус тилинде официалдуу статус берүүнү. 30% жогорку кеңеште өзбек улутундагы депутаттар болушун. Жогорку сотто эптеп 3 бийликтин бутагында, аткаруу бийлигинде, мыйзам чыгаруу бийлигинде, сот бийлигинде 30% өзбек улутундагы жарандар болуш керек деп. Ошону менен бирге алар суранып атышат. Айрыкча күч органдарында 30%тан болуш керек деп. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү аларга макулдугун берип койгон. Себеби бул сөздү мен ойлоп тапкан жокмун. Сөз жүзүндө берип атабы? Сөз жүзүндө берип атат. Балким кагаздары бардыр. Эң бир чоң үмүт берген ал бир эле конституциялык кеңешке өзгөртүү боюнча, конституцияга кошумча алымча киргизүү боюнча, референдумга өтүү боюнча ошол конституциялык кеңешке Өмүрбек Текебаев сепаратисттик маанайдагы кишилердин балдарын киргизип коюп, тим болбостон алар конституциянын долбоорун өзбекче которушкан. Өзбек тилине. Өзбек тилине которгондон кийин моментип берип алар таратышкан. Бул жакта интербилимдин Ася Сасыкбаева аркылуу таратышкан. Анан баягы Мамат Токуров барбы, Шайырбек, ошол аркылуу беришкен. Ал барып турган ноокат башка жактарга апарган. Бул жөн эле берип жиберсең, бул ошондой бир китепчелер эле десе, ал алып барып алат. Ачып караганда конституциянын өзбекче которулган долбоору. Конституциянын долбоору өзбекче которулган. Аны ПРООН аркылуу которушат. Финансирует ПРООН. ПРООНго мен запрос жасаганда бул конфиденциально деп жооп бербей коет. Кийин анан мен пресс-конференция бергенде Шайырбек Маматокуров ачык айтып берип атат, кандай болгонун, эмне болгонун. Булар ошондой чоң үмүт берген. Албетте конституциянын долбоору болсо да өзбек тилине которулгандан кийин албетте сепаратисттик күчтөр өзбек улутундагы жарандарды мындай айтканда убедить эте алышты да, мына бизде сөзсүз түрдө өзбек тили статус өзбекче болот, себеби конституциянын долбоору өзбекче которулду деп. Бул бир. Экинчиси болсо, автономия сураса, аны дагы ойлонуштурабыз, сөзсүз түрдө беребиз деп коюшат. Үчүнчүдөн болсо, албетте силер эгер бизде түштүктү, себеби ошол мезгилде түштүк эли кабыл албай койду убактылуу өкмөттүн бийлигин. Эгер ошол бийликти тааныта алсаңар, жардам берсеңер, ал бул Кадыржан Батыров Сабиров атындагы мектепке келип, Нариман, Кара Суу району Нариман айыл өкмөтүнүн ачык эле айтып атпайбы? Бизди убактылуу өкмөт суранып атат. Ушул түштүктө ушул биздин бийликти таанытып бергиле деп. Анан ошондо силер менен эсептешебиз, силердин айтканыңар жасайбыз деп. Кадыржан Батыров айтып атат. Мына моментип Жалал Абадта бүт өзбек улутундагы чогултуп алып, Бектур Асанов губернатор барып атат. Асылбек Текебаев раматылык ошол жерде туруп сүйлөп атышат. Мына ошол жерде айтып атышат. Мына биздин немебиз менен мэргоротту биз койдук деп атат. Губернаторду биз койдук. Биз маселени чечебиз деп атат. Көрдүңөрбү? Себеби центрдеги Борбордогу убактылуу өкмөттүн бийлиги өтө чоң полномочия берип коет сепаратисттик күчтөргө.
Мен ошон үчүн сөзүм башында айтып атам. Эгерде Ош окуясы кайталанбаса, сепаратисттик кайталанбасын десеңер, кимиңер бийликте турбасаңар, турбагыла, айтып атам. Сепаратисттик күчтөр менен соодалашпагыла деп. Ошондо Ош окуясы кайталанбайт деп. Мына ошондой соодалашуу болгон. Ошон үчүн мен азыр силерге айтып берген 5-6 маселени коюшкан. Аларга момундай үмүт берген убактылуу өкмөттүн мүчөсү. Мына ушул боюнча сот болду дагы, сотто мына ушул бүт нерселердин баарын далилдеп бере алдым. Ошону менен соттон жеңип чыктым. Мына бүгүн мен ачык айталам, Ош окуясынын 10 жылдыгынын алдында. Урматтуу элим, урматтуу мекендештер, апрель-июнь окуясынын чындыгын айтам деп, мен көргөн азап тозокту эч ким көрбөсүн. Ошол Ош окуясы болору, божомолу бийликке эскертилгенби? Ошол 10-июнда мен биринчи ошол жакта ошондой болуп атканын мен Фаттахов Бактияр Азизовичтен уктум. Ал айтып калды. Жылдыз Айтыбаевна, ушинтип Ошто Ош окуясы башталып кеттир. Мен учуп кетип атам Исмаил Саков менен. Бул жерде аябай жаман болуп атыптыр. Анан эртеси күнү мен 11-нде өкмөткө барсам, Роза Отунбаева отуруптур. Анан Каптагаев отуруптур. Башка эч ким жок убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн. Кирсем, Роза Отунбаева нары бери чуркашып, баары чуркашып атышат. Көрсө, ошол эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чогулуш өткөрүп, кеңешме өткөрүп, өздөрүнүн декрети менен Роза Отунбаеваны өткөл мезгилдин президенти деп кол коюп, ошол протоколго чуркап жүрүшүптүр. Ошол өзүнүн декретине теги Каптагаев, Эмилбек чуркап жүрүптүр. Анан мен киргенден кийин анан айттым: Роза Исаковна, болбогун депчи. Кабыл алды. Болбогун, убактылуу өкмөттүн мүчөсү болсоң бол, бирок өткөл мезгилдин президенти болбогун эчке деп. Себеби сен Черный Роза деген атка канасың. Себеби уже мен көрүп келдим депчи. Десем, ал ВЧ деген телефондар бар, ошодон звонить этип, мына Жылдыз, мени Жылдызка деп койт. Жылдызка отурат, мына ушундай Ош окуясы болот деген атат. Себеби баары тең өзбек, кыргыз деп мага айтышты да. Мен алдын ала сизге айтып атам десем, ал кимге звонить этти билбейм. Жок, все под контролем, эч кандай болбойт деп. Мына өзүң уктуң, эч ким эч нерсе болбойт деп айтып атат Жылдыз деди. Мен айтып койдум дедим. Национальный гвардияны жөнөт. Ошол күнү Жалал Абадтан комендантский часть алып коюшту. Албагыла депчи. Даже Ошко киргиз комендантский частьты десем киргизбей койду. Национальный гвардия, Минобороны жөнөт. Эки элди ынтымакка чакыргыла, болбойт. Эчтеке обещать этпегиле деп анан экөөбүз жакшы жаман айтышып кеттик. Эми абдан ачуу сөздөр болуп кетти. Муну Роза Отунбаева деле танбаса керек. Анан карасам, Бекназаров менен Сариев сүйлөшүп туруптур. Каптагаев чуркап жүрөт. Өмүрбек Текебаев менен Чотонов бирөөсү менен, Кеңешбек Жөшөбаев менен туруптур. Кеңешбек Жөшөбаевга барып айтам: "Ай, Кеңешбек, тиякта жаман болот депчи, сен коопсуздук комитетинин төрагасың депчи. Ушул маселелерди карагыла" деп. Өмүрбек Текебаевга каттуу тийдим: "Ай, сенин кичим экениңди кан төгүлүп атат" депчи. 3-4 киши каза болуп кетти 14-майда. Барбайсыңбы депчи. Ай, не допускайте деп. Бул жаман болот десем, ал мен менен вообще сүйлөшпөй койду. Мына ошентип убактылуу өкмөттүн ушул мүчөлөрү менен мына ошондой сүйлөшүүлөр болгон. Болду согуш. 11-нде мени кабыл албай коюшту. 12-синде келдим, Каптагаев кабыл алды. Дагы эле экөө отурат, эч ким жок. Анан кийин мени да узаткылады. Жөнөткүлө десем жөнөтпөйт. Керек болсо күн помощуңарды алып барайын десем, анан Эльмира Султановна Ибраимова социальный вопрос боюнча жооп берет эле, как вице-премьер-министр катары. Ал жок, мен өзүм апарам деп, коркпостон, все-таки Султан Ибраимовичтин кызы экен, алып барып берди. Ал эми 13-үндө мен дагы келдим көгөрүп, мен барышым керек деп. Ошондон кийин Каптагаев көп кишилер менен сүйлөшүп атты. Ошонун ичинде өзбек жарандары менен да абдан көп сүйлөшүп атты телефондо.
Анан ага кирердин алдында баягы билесиңер да премьер министрдин кире турган эшигинин алдында отурам. Тоже неме коюп коюшкан. Охраналар турат. Анан карасам эле нары жактан каткырып күлүп келатышат. Үндөрүнөн таанып калдым. Текебаев, Болотшер, анан кийин Жантөрө Сатыбалдиев. Үчөөнүн үнү. Анан келип үчөө тең мындай өтүп кетип атат. Болотшер гана саламдашып калды. А берки экөө Текебаев менен Жантөрө Жолдошевич менен карап да койгон жок. Муралиев жүрүптүр ушул жакта. Андан кийин мени ошол бойдон Роза Отунбаева кабыл алган жок. Бирок Каптагаев кайтыптыр. Мейли анда экинчи күн помошту кете турган самолет менен узаткыла депчи. Анан мен менен кошо Матобраимов учуп барды, Алмамбет, мурунку премьер-министр, и Ибрагим Кожоназарович Жунусов бирге барды да. Самолетте анан эксперттер барышты, врачтар. Биз Кант авиабазасынын Россиянын немелери менен гуманитарный помощь баарын алып бардык. Ошол жерде өткөрүп бердик дагы. Биз кеттик, мындай автобуска отургузуп алган. Кадимкиде атып атты автобусту. Тиги аэропорттон чыкканда эле аябай катуу айдап барды. Анан кийин бизди Гүлнара деген магазин бар. Тиги Кыргызстан көчөсү менен наркы Алай жолунда. Ошол жерге таштап койду. Биз үчөөбүз турабыз. Каяка барышыбызды билбейбиз. Снайперлер бар. Атып койсо болот эле. Анан кийин жакшы Ибрагим Жунусовдун бир таанышы келип калып, ошол машинасы менен анан обл администрацияга алып барды. Исмаил Шачка кирдик. Ал киши абдан нервничать этип атыптыр. Себеби ал ошол администрацияда экен. Администрацияда экен. Анан мэр менен жолуктук. Теги Мелис Мырзахматовго абдан оор момент болуп аткан экен. Бизге бергиле солдаттарды, биз барып элдин аралап кыдырып сүйлөшөлүк десек, бизге бербей койду. А бирок Алишер Сабиров бир кабинетте элеп алган. Ал какой-то странный бир форма кийип алган. МВДдан орун иштеп кеткен да, билесиңер, депутат. Ал да сепаратисттердин бири да. Анан мен ага айттым, эмне кандай форма кийип алгансың сен депчи. Бул кимдин формасы, кайсы өлкөнүн формасы депчи, военный форма кийип алган. А эмне үчүн сага кабинет берген? Эмне үчүн только кыргыздар ушундай жасап атат деп көрсө, ошол бүт информацияны искаженный формада берип атыптыр дүйнө жүзүнө. 13-үндө бардым. 17-сүндө каттуу сөз болду. Албетте биз ага дереw ушул Надира Нарматова, Мажитова, Шарапат жана башка өзбек улутундагы кыргыз өзбектер аялдар биригип алып ЛТРден чыктык. Кайсы телевидение элдин арасына барып аттык, сүйлөшүп аттык. Бирок элге рахмат деш керек. Ошол кыргыз өзбек дебей, өзбек кыргыз дебей, ошол саясаттын курмандыгы болгондугун түшүнүшүп 3 күндүн ичинде ошол мыкачылык менен өлтүрүү токтотулду. Бирок 3 күн ичинде абдан көп кыянатчылык болуп кетти да. Эми 1000ге жакын. Кийин жарадар болгондору дагы акырында өлө башташты да, потому что тяжелый жарадарлар көп болчу, оор жарадар алгандар. Азыр эми билбейт экенмин, аягында канчасы каза болду. Ушул жаңжалды токтотууга кайсыл адамдардын салымы бар деп эсептейсиз? Ош окуясында да биринчилерден болуп Камчыбек Ташиев, теги Садыр Жапаров, Ахматбек Келдибековдер келишти. Алар болгон эмгектерин жасашты. Бир эпизодду айтып кетейин. Баягы эски автовокзал бар Ош шаарында. Ошол жерде өзбек кыргыз болуп туруп калышат. Айрыкча мындай жаштар биринчи нападать эткенде өзбек улутундагы жаштар бир Алай гостиницасынын жанында оюн ойной турган 24 саат иштей турган немеде 2 баланы. Алардын өлүмүн эч ким тапкан жок. Алар белгисиз. Мен бирөө ачыгын айтып коеюн, бирөөсү зордукталган. Ошол баланчы, ошол видео менин колума түшүп калат да. Биринчи башталган ош окуясы ошондон. Анан ошондон кийин зордуктоолор болгон эмес дейт.
зордуктоолор болгон. Ошондо бир жаш кыз, өзбек улутунда жаш кызды ачууланган кыргыз балдар зордуктайм дегенде Камчыбек Ташиевдер, ошол Ахматбек Садыр Жапаровдор бербей коюшкан. Узатып ошол кызды кетирип коюшкан. Мындай нерсе көп болду. Өзбек улутундагылар ошол эле кыргыздын жаш балдарын, кыздарын сактап калган учур болгон. Ошондой эле кыргыздар, өзбек улутундагылар бири-бирин сактап калышкан. Мисалы үчүн экинчи момент. Мына 10 адырга кеткен жол бар. Теги Фурхаттан кийинки биздин Кыргыз чек айылында. Азаистин немесинде Томас деп. Ошол жакта кетип атканда кирпичный заводдор бар. Бүт кыргыздын балдары иштеген. Ошо эки өзбек бала келип, мына ошол окуясы башталат экен эртең. Бизге айтышты деп туруп, эртеси кетип калгыла десе, кээ бирлери ишенбей калып калган. Ошолор келип туруп, портерлер менен ошо кыргыздын балдарын алып чыгышкан. Бул деген сөз кылымдар бою жашаган кыргыз өзбеги. Менин балам, мен ошол жакта жүрсөм, бир өзбечке эжекени, анын күйөөсү Каны деп агай, менин агайым эле, мен өзбек кыргыз мектебинде окугам, мага өзбеги да кыргыз да өзбеги дагы бүт улуттар мага бирдей. Анан ошол Москвадан учуп келатып, ушул жерде барарга жери жок. Анан мага чыгышканда мен балам барып, балам 10 күн үйүндө эч кимге чыгарбай кармап отурду. Эгер вдруг чыгып калсаңар, мен уйгурмун деп айткыла деп. Мына ушундай болду. Мен эмнени айтайын деп атам? Камчыбек Ташиевдин Жалал Абадтан Сузакка киргизбей койгону миңдеген өмүрдү сактап калганы. Мындай эрдикти эч ким кыла албайт эле. Болгондо танктын үстүнө чыгып алып туруп, через мой труп деп, мени тебелеп, же болбосо мен мындай өткүлө депчи. Ошондой ачууланган, ушунчалык жинденип турган элди токтотуш кыйын. Деги эле ошол талпа деп коебуз го орусча, башкаруу өтө кыйын. Бул деген кечирип коесуңар, улуттар арасындагы негизги эки элдин токтоп калышына эл өзү гана аң сезимдери жетип, ошол саясаттын куралы, курмандыгы болгондугун билип, эки эл ушул согушту токтотушту. Бирок эң чоң күч мэр Мелис Мырзахматов менен Сооронбай Жээнбековго түшкөн. Аны ачык айтыш керек. Алар билесиңерби, Ош университеттин кыздары 4-чү этаждагы общитасына чыгарышкан. Дагы көп жаман нерселер болгон, мен айтпай эле коеюн. Ошондо ошолорду ошондой чоң жаман моменттерден алып чыгышкан. Буну акыйкаттык үчүн айтышым керек. Бирок биздин генералдардын ролдору да чоң болгон да. Өмүрбек Субаналиевди кантип айтпай коем. Ал кандай иштерди алып барды. Ал эми Артур Медетбековдин ошол жерде жүргөнү, алар кандай чабуул жасашып, сепаратисттик күчтөрдү токтото алышты, байбаччаларды токтото алышты, жаман иштерин. Ал эми Курсан Асановдун эмгегин кантип айтпайм. Ал ошол именно атышып аткан жерге кара футболкасын кийип барып алып туруп, эки элдин ортосунда турду. Ал ошол 2010-жылы июнь айында Бишкек шаарынын Севрилов районунун ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси болчу. Барбай койсо да болот эле. А бирок эл суранды. Убактылуу өкмөт жөнөттү Отунбаева. Ал барып ошол жерде элин да саткан жок, жерин да саткан жок. Ош областынын губернатору Сооронбай Жээнбековду да саткан жок, Мелис Мырзахматовду да саткан жок. Анан мен кантип анын эмгегин айта албайм. Дагы бир айта турган нерсе, Сооронбай Жээнбековдун эмгеги Ош областына ошол улуттар арасындагы нерсе тарап кетпешинде эмгеги чоң. Эми Алмаз Атамбаевдин жасаган эмгеги бул Ош окуясында, ошол Ош окуясы болуп атканда эмес. Ош окуясы бүткөндөн кийин Ош менен Жалал Абадты калыбына келтирүүдө анын эмгеги бар.
Ал премьер-министр эле, андан кийин президент болду. Президент болгондо да биринчи болуп ошол Ошко учуп барды. Үйлөрдү калыбына келтирүү, ошондой күлгө айланып калган шаарларды гүлгө айлантууда акча каражаты керек болчу. Мына ошону таба алгандыгы, ошол акча каражатты Сооронбай Жээнбеков менен айрыкча Мелис Мырзахматов жай-жайына кое алганда. Бирок кантип мен Жантөре Сатыбалдиевдин эмгегин айта албайм. Азыр болсо, мына жок жерден Сатыбалдиев бар жокко күнөөлүү болуп отурат. Урматтуу мекендештер, мына быйыл да шайлоо жүрөт. Силерден суранам. Кайсы күчтөр келип, кайрадан силердин тынчтыгыңарды бузам десе, жол бербегиле. Эч качан эч ким менен эл журт суудалашпагыла. Барыбыз Кыргызстандын жараны болобуз, кайсы улуттан болбойлу. Биз бир гана Кыргызстандын конституциясына, ошону менен Кыргызстан өлкөсүнүн мыйзамдарынын алкагында жашашыбыз керек. Бирок мыйзамдан дагы жогору турган нерсе бул кылымдар бою бирге жашап келатабыз. Кыз берип кыз алып дегендей, бири-бирибизге сый-урмат, бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпай, ушул бакубат жашасак. Ошондой эле ошол апрель июнь окуясына каза болгондордун ата-энелерине, жакындарына мен дагы бир жолу кайгыруу менен, терең кайгыруу менен көңүл айтам. Балдарын таппай аткан ата-энелерге айтаар элем. Кайрат кылыңыздар депчи. Мен үчүн ош окуясы, апрель окуясы бул улуттук трагедия. Бул кара тамга менен жазылып калган. Ошол мезгилде мен эң жакшы көргөн, өтө жакшы көргөн Ак Буура дарыясынан суу эмес кан аккан. Ошон үчүн ушундай бир Кудайым берген өзгөчө Кыргызстан деген өлкөдө, ошонун ичинде Ош бул пайгамбарлар жүргөн, Сулайман тобубуз турган, экинчи Мекке сыяктуу ыйык жерибизде жашаган биздин мекендештер дайыма ынтымакта, негизгиси ынтымакта, бакубатчылыкта жашооңорду мен каалап кетет элем. Бар болуңуздар. Жылдыз эже студиябызга келип маек куруп бериңиз үчүн рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эсенчиликте жолугалы.